Салам, кандайсыздар, туугандар? Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда жаңжалдан улам 5-6 адам жаракат алып, бир үй күйүп кетти деген кабарды уктуңуздарбы? Жакында эле болду бул, кече жакында эле. Негизи билесиздер, көптөн бери эле ошо Кыргызстан менен Тажикстандын проблемасы бүтпөй койду. Эми бул жерде биздин бийликтин ушуга жөнөкөй карагандыгына таң каласың. Же буларга сөзсүз түрдө мындай согуш чыгып кетиш керекпи? Көптөн бери ушундай уруш болуп кетти. Кыргызды атып коюптур, кыргызды бир нерсе кылып коюптур, же болбосо тажикти бир нерсе кылып коюптур деген маалыматтарды угуп эле жүрөбүз. Бул жерде дагы бир таң калыштуусу, ушундай окуя болуп турса, биздин бийликтин адамдары жок, андай болгон жок, ошол неме өзү эле ошол немелер Баткендегилер 2 айыл өз ара эле урушуп, анан бир үй күйүп кетиптир деген маалыматты бергени ушуга аябай жиным келет да. Мындай болуп турган фактыны жокко чыгарышканыначы. Булар жокко чыгарганы менен бул жерде баткендик боордоштор өздөрүнүн көзү менен көрүп айтып атышпайбы? Ошондой болуп турган нерсени жок, андай болгон жок, тынч уктай бергиле дегенсип элдерди уктатып атышат да, мындайча айтканда. Билбейм, биздин бийликтегилер качан оңолот. Эми Сооронбай Жээнбеков келип, бир аз Атамбаевдин кылган, билесиздер да, Атамбаев эмнелерди кылды. Каалашынча өзүнүн водительдерин, баягы жан сакчыларын, шоферлорун кыргыздарды шылдагансып, кыргыздарды башкартып койду го. Мынакей боло берет деп. Эми бул дүйнөдө болуп көрбөгөн нерсе да. Эми элестетсеңер, мисалы Атамбаевдин жан сакчысы, анан Атамбаевдин айдоочусу кыргыздарды башкарып атканы. Ошолор ушинтип башкарып келишпедиби? Атамбаевдин жан сакчысы ошо немелери. Мындайча айтканда, Атамбаевдин малайлары Кыргызстанды башкарып келди да. Буну айтканда эмне суят болгон нерсени. Эми ошол Атамбаевди немесине каршы чыкканга, Жээнбековго сүйүнгөнбүз жан келгенде. Азыр деле жакшы жаман деп айтпайбыз, анткени жакшы эле иштерди кылып келатат. Бул менин өзүмдүн оюм. Бардыгы жакшы деп айтпаймын. Бар катачылыктар ар бир адамда болот. Эми ушул Жээнбеков ушул жерден ушуну карап коюш керек да, чегараны. Анткени бул чегара деген бул биздин эң керектүү, биздин Кыргызстанды сактаган чегара да негизи. Чегарадан душмандар өтүп келген болсо, бизде элдерде эмне болот? Мисалы үчүн, урушуп кеткен болсо эмне болот? Ушуларды бир стол, тегерек столго отурушуп, чечишип, мындай уруш чыкпай турган кылып сүйлөшүп алса болот да. Адамдар күнөөсүз жерден жөндөн жөн эле өлүп кетип атышат, мисалы үчүн ошол чегарадачы. Канчалаган адам өлдү ушу Кыргыз менен Тажикстандын ортосундагы уруштун айынан. Ошоларды бир чечимге келип урушпай турган кылып коюштун ордуна, жок, бул болбогон нерсе, бул болбогон жаңылык, буну жөн эле жазып коюшуптур, айтып коюшуптур деп коюп отурганына таң каласың. Булар азыр Жээнбеков менен Атамбаев деле дагы деле баягындай оюн ойноп атышат. Эми мындайча айтканда, бийлик талашмай да, бири-бирин жамандамай, башка кылмай. Ушул жерден Жээнбеков деле өзү бир коркпостук кылып туруп, Атамбаевди камап деле салса болот эле, негизи элечи. Атамбаев анткени канчалаган иштерди кылып кетти. Мисалы баягы кулап түшкөн самолет Атамбаевдики экенин эл билет. Ошол эле баягы айтып кеткендей, өзүнүн малайларын элди башкартып койгонун эл жакшы билет. Ушул көптөгөн туура эмес иштерди кылып күнөөсүз адам болуп калды кайра. Таптаза адам болуп. Азыр экс-президент болуп, биз өмүрүбүздө көрбөгөн айлыкты алып дагы деле жыргап, ошол баягы Бакиевдин үйүндө жыргап жашап атат. Негизи эле. Сиздер билбейм кандай ойлойсуздар. Бул коркунучтуу нерсе да негизичи. Буну жөнөкөй карап жүргөн менен, мисалы кээ биркилериңер Россияда жүрөсүңөр, билем, кээ биркилер башка шаарларда.
Бирок деген бир туугандарыңар бар да, бул жакта ата-эне деген бар. Ошондуктан ушул нерсени чечип берсе өтө сонун болмок. Элге кыйратып жардам бербесе деле. Азыр биз негизи Кыргызстанда эч нерсе күтпөй калдык окшойт бийликтен. Булар мисалы үчүн завод, фабрика кургандын ордуна, кыргыздарга бир иш кылгандын ордуна ошонча сатып атышпайбы азыр? Бар нерсени жок кылып, налогторду көбөйтүп атышат азыр деле, бирок дагы эмнелер, штрафтар көп, аябай көп. Айдоочуларга, башкаларга анда айлыгынан дагы штрафы көп да, чынын айткандачы. Мисалы үчүн 10 миң, 15 миң иштеген адамдарыбыз толуп тура бизде. 10 миң, 15 миң, андан да аз айлык алгандар бар. А бир жолу ошол штрафка түшкөн болсом, мисалы машина айдап баратып, скоростной режимди көбүрөөк кылып, же болбосо дагы башка нерселер менен 7 миң, 6 миң ушундай чоң, аябай чоң штрафтар. Анан Кыргызстандан билбейм келечеги кандай болот. Бирок жакшылыктан үмүт үзбөш керек. Жакшылыктан эч качан үмүт үзбөш керек. Анткени ушундай эле калбайттыр бардыгы. Балким жакшы бир адам келер. Жакшы бир президент келер. Же Жээнбеков деле оңдоп кетер дагы көп нерсени. Үмүт кылыш керек негизи. Бирок антейин десең үмүт кылып эле келатабыз президенттерден, башкалардан. Жок дегенде ушул чек араныкын чечип берсе жакшы болмок. Анткени бул өтө кооптуу. Ошол сиздер да ушул каналга жазылып коюңуздар, анткени көптөгөн маселелер боюнча талкууларды ушул жакта кылып турабыз. Бул жакта кеңири сүйлөшөбүз ар бир нерсе жөнүндө. Кайсыл жакта жүрсөңөр дагы аман болгула, оорубагыла. Кийинки роликтен көрүшкөнчө.